Бисмилля, алхамдулилля, ассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Жараткан Алла Таала ыйык Кур'ан-ы Каримди түшүрүп, аны бизге мындай тамсил кылып айтканда жашоонун каталогу кылып берген да. Бул жашоодо кантип жашаш керек, кантип жашаганда адамзаттын жашоосу оңолот, кантип жашаганда максатыбыз ишке ашат, акыретибиз абад болот. Ана ошол ага жол башчы катары пайгамбарды жөнөткөн. Аллахтын элчиси эмнени алып келсе, аны алгыла, эмнеден тыйган болсо, андан тыйылгыла деген. Анан пайгамбарыбыздын колунан миңдеген сахабалар тарбияланып чыкты. 100 миңден ашуун сахаба пайгамбарыбыздын көзөтүп атканда бул дүйнөдө бар эле. Алардын арасында аял сахабалар дагы көп эле. Алла Таала бул сахабалардын адилеттүүлүгүнө өзү күбөлүк берген. Кур'ан-ы Каримде аларга ыраазы болгондугунан кабарлаган. Хадистерде менин сахабаларым жылдыздай, алардын кайсысын карманып ээрчисеңер дагы адашпайсыңар деген. Ошол пайгамбарыбыздын сахаба аял жана сахаба эркектери үммөткө динди жеткизди. Пайгамбарыбыздын жанында каккан казыктай болуп, ушундай бекем зоодой туруп берди. Дин жайылуусу үчүн алар эчтекесин арнаган жок. Бүтүндөй өмүрүн, малын, жанын, бар капиталын арнады. Мына ошолор бизге эң чоң бир үлгү. Эгерде мага үлгү керек, мага кумир керек десек, ошол сахабаларды үлгү тутушубуз керек. Албетте үлгү болчу адамдар көп. Сап башында пайгамбардан кийин эле сахабалар турат. Ошого пайгамбар алейхисалам айткан: "Менин сахабаларымдын бир ууч берген садакасына кийинки келген үммөт бир ухут алтын берсе дагы тең келбейт" дейт да. Ошончолук анткени алар кыяматка чейин келе турган исламга жана мусулмандарга пайдабал түзүп, ал үчүн бүт баарын арнап кеткен да. Анан Кудайга шүгүр, эркектерибиз мечиттерге бат-баттан каттап, даватка чыгып, дарстарга барып, бат-баттан жанакындай сухбаттарга, маектерге отуруп, мындай бир ыйманын кубаттап турат да. Бирок көбүнчө мына аял затына кичине ушул жаатта бир аз чабалдык бар. Балким биз эркектер шарт түзүп бере албагангабы, бизге окшоп ар дайым эле алар чогула албайт го. Но ошол эжелерге дагы, апаларга дагы кичине бир аз бир кызматыбыз болуп калсын деп, сахаба аялдардын өмүр баянынан кичине бир аз окуп өтөлү дедик. Ошол эле китептин автору Абдурахман Роафат Баша доктор. Ошол адамдын калемине таандык. Анткени себеби бүгүнкү күндө көптөгөн кыз келиндер, балким адашып туура эмес жолдо жүргөн, аны ээрчисең түз эле жаман акыбетке душар боло турган бир адамдар ээрчип калгандай. Чыныгы үлгү, чыныгы өрнөктөрдүн жашоосу мындай бир эскичил сыяктуу көрүнүп калгандай. Ошондуктан эң чыныгы өрнөк, үлгү, эгерде аны ээрчисең, Алланын ыраазычылыгына жетесиң, бактылуу болосуң деген чыныгы үлгүлөр аялзат үчүн бул сахаба аялдар болушу керек. Но ошол кыз келиндерге, эжелерге, апаларга, карындаштарга бир кызга, бир келинге, бир апага да пайдасы тийип калса, биз бактылуубуз деген ниетте. Ошол сахаба аялдардын өмүр баянынан баштайбыз. Бүгүн бисмилля деп пайгамбарыбыздын сүт энеси Халима энеден баштайбыз. Билесиздер, умрага, ажылга баргандар, мунун кабыры Медина шаарында, анын чыгыш тарабындагы Бакый көрүстөнүндө жайгашкан, белгилүү. Осмон дөөлөтүндө анын күмбөзү бар болчу. Кийин күмбөзү талкаланган, бирок күмбөзүнүн пайдубалынын калдыгы бар. Эгерде билген бирөө болсо көргөзсө болот, көрүнүп эле турат. Саадия деген, Саад деген уруудан болгон Саадиялык Халима бул пайгамбарыбыздын сүт энеси болгон. Өтө токтоо, акылдуу бир аял болгон дейт. Ар бир мусулмандын алдында бул каармандын баркы, баасы кымбат. Ар бир мусулман үчүн бул кымбат бир каарман да, ислам ааламында мусулмандар үчүн. Анткени себеби
Мунун аруу таза эки көкүрөгүнөн эң бактылуу болгон, аламдын мырзасы болгон, пайгамбарлардын мөөрү болгон Абдулланын уулу Мухаммад алейхиссалату вассалам анын аруу көкүрөгүнөн сүт эмген 2 жыл. Анын махабатка толгон көкүрөгүндө пайгамбар 2 жыл сүт эмип, магдырап уктаган. Анын мээримге толгон кучагында пайгамбарыбыз чоңойгон. Анын кызыл тилдүүлүгү жана анын коомунун кызыл тилдүүлүгү менен, анын коому Саид деген коом болгон. Ошол кызыл тилдүүлүгү менен пайгамбарыбыз эң биринчилерден болуп ичкен булак суусу ошол таза тилдүү Саид коому болгон жана анын бирөөсү Халима эне болгон. Ошого пайгамбарыбыздын кызыл тилдүүлүгүнө дагы бирден бир себеп ошол бала кезинде тили ошондой жерде чыккандыгы да. Бул жерде дагы бир ала турган пайда бар да. Бүгүнкү күндө көптөгөн балдарыбыз, неберелер, чоң аталар болсо эмне болуп атат? Тилдер орусча чыгып атат тилекке каршы. Америкада жүргөн кыргыздардын балдарынын тилдери англисче чыгып атат. Тил менен кошо ошол элдин үрп-атат, каада салт, менталитети, дили кошо берилет да. Буга ошол бул боюнча саясат ошол телеканалдарда орусча мультфильмдердин көп болгондугунан улам ушул эле Кыргызстанда канчалаган балдар улуттук канал Баластан азыр Кудайга шүгүр дагы мультфильмдер көбөйүп калды кыргызча. Буга чейин орусча көптүк калат эле. Көп орусча чыгып калды да. Эң негизги момент ушул экен да, баланын тили чыгып келе аткан мезгилде эң биринчи ичкен булагы бул маанилүү экен да. Ошого арабтар, именно Мекке калкы балдар төрөлгөндө 2 себептен улам тиги бедуиндерге беришкен. Бедуиндер деген бул элеттиктер да. Анткени себеби шаарда ар улут көп, тил бузулган, адабият бузулган. Ал эми элетте бөтөн улуттар жок. Тоодо, чөлдө жалаң асыл тукумдар жашайт да, мындай. Асыл тукум дегени баягы бөтөн улуттар кошулбастан тили таза болушат да. Ошого берген себеби биринчиден аякта аба таза, баланын ден соолугу сак болсун, жакшы чоңойсун, анан тили таза, фусха, адабият менен тили чыксын деп беришчикен. Ошондуктан пайгамбарыбыз пайгамбарлардын арасынан эң сөзмөрү, эң кызыл тил, эң кыска нуска сүйлөгөн пайгамбарыбыз болгон. Мына ошол айым бул улуу бир айым, бактылуу айым. Урусунун атына заты жарашкан. Урусунун аты Саид болуп атпайбы? Саид деген бактылуу деген сөз. Ошол бактылуу Халима пайгамбарыбыздын сүт энеси. Бул дүйнөнү жакшылык жана мээрим менен толтурган берекелүү бөбөктү, яни пайгамбарыбызды Саадия урусунан болгон мырзайымдын эмизүүсүндө. Ошондой берекелүү бөбөк, ал берекелүү бөбөк бул ааламды жакшылык жана туура жол менен тети учу кыйырына чейин толтурду. Бул ааламды ал кичинекей берекелүү бөбөк пайгамбарыбыз айтып атат, адеп, ахлак, кулк мүнөз, айкөлдүк менен зыйнаттады. Мына ушул нерседе ал аялдын бул кичинекей бөбөк менен болгон эмизүүсүндө ажайып бир окуя бар. Ал окуяны өзүнүн кызыл тилдүүлүгү менен адамды өзүндө тарта өтө көркөм кылып Халим энебиз мындайча сүрөттөп айтып берет. Келгиле анын айтканына кулак тыңшайлы. Пайгамбар алейхиссалату вассалам менен болгон окуясы дагы бир ажайып. Халима Саадия эне айтат, мен үйүбүздөн чыктык. Алыскы ошол жайдан Таифке жакыныраак жай болуп калат. Меккени көздөй. Мен, жолдошум жана кичинекей эмчектеги балам менен Меккеге жол тарттык, сүт эмизгенге бала издеп дейт. Биз менен биргеликте өз коомунан Саад урусунан бир канча аялдар бар эле. Алардын дагы бүдөө максаты мен сыяктуу
Меккеге барып, ошол жаңы төрөлгөн балдарды эмизүүгө алуу эле дейт да. Эми азыр мындай биздин менталитетке, учурдагы үрп адатыбызга өөн кызыктай учурашы мүмкүн. Бирок ошол убакытта кадимкидей аялдар балдарды эмизип акча табышчу экен. Ошону менен өздөрүнүн үй бүлөсүн бакчу экен. Анткени себеби Мекке мындай рельефи өтө татаал жерде болгондуктан оор сыркоо да көп болуп, анан меккеликтер бала төрөлгөндө иммунитети өтө алсыз болгондуктан абасы таза жердин аялдарына сүт эмизүүгө берчикен да 2 жылга чейин. Кадимгидей акы төлөнүп. Ошол максатта биз келип калдык, бирок ошол жылы Кудайдын тагдыры экен, өтө кургак, жамгыр жаабаган, жер кургаган, тоюттун жоктугунан жаныбарлардын, яны уйлардын желининен сүт какшып калган бир мезгил эле дейт. Биз менен биргеликте 2 арык бир жаныбар бар эле. Экөө тең баягы мусинна жашынан өтүп калган, яны 5 жаштан өтүп калган эле дейт да. Ушунчалык арыктагандан бир тамчы дагы сүт бербей калган дейт. Мен анан кичинекей балам экөөбүз ал экөөнүн бирөөсүнө миндик дейт. Ал эми жолдошум болсо экинчисине минди. Жолдошум минген төө алда канча биздикинен дагы жашы улгайыңкы жана арыгыраак эле дейт. Ал эми саап ичели десек, бир тамчы желинен сүт чыкпайт дейт. Аллахка касам, биз сапарда келатып түнү жолдон эч уктай алган жокпуз. Ачкалыктан кичинекей наристе балабыздын ыйлагандыгынын катуулугунан дейт. Эч уктай алган жокпуз дейт. Анткени себеби эмизейин десем төшүмдө какшып бир тамчы суу жок дейт. Тиги 2 төөнүн бирөөндө дагы какшып суу жок дейт. Ошентип биз баягы жалпы кермен болуп келатат да бир уруучу. Ошолорду аябай кечиктирдик, анткени себеби биздин качырыбыз дагы аябай арык эле дейт. Ал дагы өтө алсыз эле. Ошондуктан биягы качырыбыз дагы арык, биягынан төөлөрүбүз дагы арыктыгынан баспай жүдөп какап биз жамаатты кармадык дейт. Жамаат бизге бир аз нааразы болду дейт. Анткени биз себептүү, баягы бирөө бар үчүн баары бирөө үчүн дегендей, биз себептүү алар дагы кечигип жатышты дейт. Качан Меккеге келгенибизде биз сүт эмизгенге ымыркайларды издеп баштадык дейт. Ойго келбеген бир нерсеге туш болдум дейт. Анткени себеби дейт, Меккеде бир ымыркай бар экен, аты Мухаммад экен, Абдуллонун уулу экен. Ошол кичинекей ымыркай биз менен келген бардык аялдарга сунушталыптыр. Бардыгы андан баш тартыптыр. Анткени себеби ал жетим болчу экен дейт. Анан атасы жок жетим баланын бизге эмне пайдасы тиет эле? Картайып калган, төрүнөн көрү жакын чоң атасы бар экен, андан деле бизге эмне пайда тиер эле? Деп бардыгы ошонун себебинен баш тартып жатышкан экен дейт. Анан 2 күн өттү дейт. Мен сүт эмизгенге эч бала таба албай койдум дейт. Мен менен келген аялдардын бардыгы ымыркай табышты дейт. Мага эч бирөө насип болбоду дейт. Убакыт саат келип, сапарыбыз карып кетүүгө туура келди дейт. Мен болсо жолдошума чындыгында мен үйүбүзгө ымыркайсыз, куру кол, бош кайткым келбейт. Жанакы эч ким албай аткан, бардык аялдарга баш тартылып, бирок жооп берилбеген ымыркайды аламын. Атасы жок болсо дагы аламын. Аллага касам, ошол жетимди алайын деп атам дегенде жолдош ага эч нерсе эмес. Алсаң ал. Балким Аллах ал ымыркайга бир жакшылык коюп койгондур. Балким берекеге туш болорбуз деп күйөөсү дагы колдоп коштоп калды. Анан айтат Халим энебиз, мен ал баланын, яны пайгамбарыбыздын энеси Аминага бардым. Аны менен сүйлөшүп баланы алдым. Аллахка касам,
мен аны көкүрөгүмө алганымда, көкүрөгүмдө бир тамчы сүт жок туруп, бирок көкүрөгүмө алыш менен баягы эмчегим сүткө толуп кетти дейт. Ушунчалык сүткө толгон экен. Баягы бала пайгамбарыбыз ушундай мокуму канганча тойгончо сүттү эмип, анан бажырайып жыргап уктап калды дейт. Атүгүл андан соң берки өзүмдүн кичинекей ымыркайымды дагы эмиздим дейт. Аны дагы чаңкоосу канганга чейин эмиздим, курсагы тойгонго чейин эмиздим дейт. Анан экөө тең мемиреп сүткө тоюп уктап калышты дейт. Анан мен жана жолдошум эки балабызды четке коюп, эки балабыз менен биргеликте биз дагы кичине уйкуга түштүк дейт. Анткени себеби балабыздын ачкалыгы себептүү түнү ал бизге уйку бербегендиктен анча мынча үргүлөп гана уктаганыбыз болбосо дээрлик уйкубуз кана элек болчу дейт. Соң анан уйкубуз канып тургандан кийин жолдошум жанакы картайып калган арык төөгө барса, сүтү толгондуктан немеси жарылайын деп калыптыр дейт. Желинич. Анан жолдошум аны саап, жолдошум экөөбүз тойгончо суу саганыбыз канганча дагы, тойгончо дагы баягы сүттөн ичтик дейт. Ошондо жолдошум мага: "Эй, Халима, сен билесиңби, сен өтө берекелүү балага туш болупсуң. Кудайым сенин маңдайыңа өтө берекелүү баланы насип кылыптыр. Карачы, көкүрөгүң алыш менен жанакында окуя болуп атса, мынтип төөбүз мындай болуп атса, куттуктайм сени, өтө берекелүү балага туш болупсуң." Дегенде Халима энебиз дагы: "Ооба, дал ошондой. Мен бул баладан дагы көп жакшылык болот деп үмүт кыламын" дейт. Соң ошентип биз Меккеден кеттик. Баягы картайып калган төбүбүзгө миндик. Өзүбүз менен биргеликте ымыркайды пайгамбарыбызды дагы алдык дейт. Ушунчалык баягы пайгамбарыбыз отурган качырга минген экен. Анткени эки төө анан бир качыр менен келип атат да. Качыр ушунчалык жигердүүлүк менен, энтузиазм менен, кызыгуу менен ушундай бир тез-тезден басып баратты дейт. Коомдун бардыгын ашып өттү дейт. Ошондо мен менен сапарлаш келген аялдар: "Эй, Абу Зубайбтын кызы, бизди күтүп турсаңчы. Бул баягы биз менен келгенде бүт бизди кармаган качырың ушул беле? Азыр эмне болуп калган бул качырың?" деп алар таң калып жатты дейт. Мен айттым дейт: "Аллахка касам, ооба, дал өзү ошол эле качыр" дедим дейт. Ошондо алар айтышты дейт: "Аллахка касам, бул качырыңда бирдеме бар, бунун бири башкача" деп алар айран таң болушту дейт. Соң ошентип биз өз журтубузга келдик, саат уруусуна келдик. Анан ушунчалык кургакчылык болду дейт. Баягы кургакчылык мезгилде кетишпеди беле. Андай кургакчылыкты мен өмүрү көргөн эмесмин дейт. Жер кургак, чөп жок, жаныбарлардын немесинен сүт кеткен. Бирок элдин койлору кечинде желиндеринен бир тамчы сүт чыкпай келген чакта биздин койлорубуздун курсактары тоюп, желиндери сүткө толуп келет дейт. Жолдошум экөөбүз аны каалашынча саайбыз дейт. Сүтүнөн ичебиз дейт. Башкаларга дагы беребиз дейт. Ошол эле мезгилде башкалардын койлорунун желинен бир тамчы дагы сүт чыкпай жатты дейт. Ошондо менин коомум, аялдар, кошуналар, эл журт өздөрүнүн чабандарын, койчуларын урушуп: "Силер койлорду туура эмес жерге жайып жатасыңар. Карачы, Халиманын жолдош экөөнүн койлору кандай тоюп келип атат, курсактары чанайып, желиндер толуп келип атат. Каяка жаят, силер дагы аңдып, ошолор жайган жерге жайгыла" деп өздөрүнүн чабандарын, койчуларын урушуп жатышты дейт. Бирок алар канча аракет кылса деле болбой, менин койлорумду алардын койчулары көлөкөдөй ээрчип ошол жерге жайса деле, эч алардан пайда болгон жок, бир тамчы сүт чыккан жок. Алар сыр башка экендигин каяктан билишет эле дейт. Ошентип Кудай Тааладан береке, жакшылык мол болуп жатты.
баягы ымыркайды 2 жыл эмизгенибизче дейт. 2 жыл эмизип анан аны сүттөн чыгардык дейт. Ошол мезгилде ал 2 жашында эле пайгамбарыбыз чоң балдарыдай эле дейт. Башкача эле дейт да. Мындай 2 жашта болсо, башка жерлер айтат 2 жашта болгондо эле азыр 4-5 жаштагыдай акылдуу эле, эстүү эле дейт да. Ошол мезгилде анан биз энесине алып бардык дейт. Бирок ошондо дагы кайрадан өзүбүздө калуусуна ынтызар элек, энесин оңунан чыгып, солунан чыгып, биякта Меккеде деген ар кандай жугуштуу оорулар көп, эл журт көп, келген кеткендер көп, алар өздөрү менен ар кандай оорулар ташып келет. Бизде дагы болуп турсун, бала чоңоюп, иммунитети күчтөнүп, күч кубаты толгончо деп эптеп Аминенени артынан алдынан чыгып атып көндүрүп, кайрадан өзүбүздүн урубузга Мухаммадты алып кеттик дейт. Ошентип пайгамбарыбыз ошол жерлерде өмүрүн, балалыгын өткөрүп жатты. Анан көп өтпөй ушундай бир окуя болду. Ал окуя бизди коркутту, капилетке салды, биздин тынчтыгыбызды кетирди дейт. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз өзүнүн иниси менен биргеликте 4 жашында эле, караңыз, 4 жашында, бирок иниси менен эмчектешип турган да, балким улуу, балким кичүү, кой жайганы кетишкен дейт. 4 жашта эки тең болбосочу. Анан кой жайганы кетишкенде баягы белгилүү окуя болот. Белки Халиманын өз баласы үйгө чуркап келет. Кураши бир тууганымды 2 киши келип, ак кийимчен экен, аны жаткырып, төшүн жарып, деп окуяны айтып берет. Анан биз шашкан абалда күйөөм экөөбүз барсак, пайгамбар дарактын жанында, жок, дарактын жанында деген жок экен. Пайгамбар өң алаттан кеткен, титиреген абалда экен дейт. Анан аны жолдошум кучактап, мен аны көкүрөмө кысып, балакайым, сага эмне болду дегенде мага ушундай 2 киши келди, кийимдери апапака экен, мени жаткызышты, көкүрөгүмдү, төшүмдү ачышты, андан бир нерсени алып чыгып деп жанакы окуяны айтып берет дагы, соң мени жайыма койду дагы, өкө кетип калды деп, узун окуя, ушуну айтып берди. Биз өтө корктук бул окуяны угуп алып, анан жолдошум мени карап, 2 көзүнөн жаш чыгара ыйлап, бул берекелүү балага бир жамандык тийип калабы деп корком. Кандай болгон күндө дагы өздөрүнүн үй бүлөсүнө апарып берели. Анткени өздөрү балдар менен кандай мамиле кылат, өздөрү да жакшыраак билет. Бир балесине калбайлы, аман соосунда апарып берели деп. Анан жолдошум экөөбүз баланы алып Меккеге алып келдик дейт. Үйгө кирерибиз менен баланын энеси Амина эне дароо пайгамбарыбызды карады дагы, анан бизди карады дагы. Анан айтты дейт: Халима, сен араңдан зорго мени көндүрүп атып алып кетпедиң белең? Кайра эмнеге алып келдиң? Тынччылыкпы? Дегенде Халима эне эшек алдырбай, баралына жетти, сүтүн эмди, Кудайга шүгүр, эми биягы жетер, алып келдик деп эшек алдырбай айтса дагы, Фатима энебиз кыраакылыгы менен байкап, мага чын айтчы, сен Амина энебиз байкап, сен мага чын айтчы, сен мындай баладан кутула жаздагыдайсың. Сен буга чейинки келбетиң пайгамбарыбызды, Мухаммадты, баланы мага бергиң келбей турду эле. Азыр баладан арылгыңдай, мындай бир кутула жаздагыдай мындай бир окуя, мындай бир көрүнүш болуп турат сенин кейпиңде. Айтчы деп, Амина энебиз кыйнап атып, жанын койбой атып, анан болгон окуяны угуп алат. Анан айтат Халима энебиз: ооба, ушундай окуя болду, балаңызга бир шайтандын бир зыяны, жин шайтандардын зыяны тийип калабы деп корком дегенде, Амина энебиздин айтканын караңыз. Амина энебиз дагы болсо, бул дагы болсо анын мындай бир таухидке жакын экендигинен кабар берет да. Эч качан андай эмес дейт. Аллахка касам, шайтандын менин балама жолу жок дейт. Анткени менин баламдын ушундай келечекте ааламды дүңгүрөткөн окуясы болот. Мен сага бир учун гана айтып берейинби? Дегенде Халима энебиз: айтып бериңиз ооба. Дегенде, мен баламды төрөгөндө менден нур чыкты дейт. Ал нур ааламды жаркыратты дейт. Шам мамлекетин, азыркы Лүбнан, Сирия, Палестина, Израиль, ушун баардыгы Шам мамлекеттерине кирет да, Иордания. Шам мамлекетинин касырларын жаркыратты дейт. Мен ошону көргөнмүн дейт.
Мен баламды төрөгөндө саждага кеткен абалда төрөлгөн. Таухидке ишара кылып асманды караган абалда төрөлгөн дейт. Анан айтат, андыктан эч сана тартпаган. Макул, мага калтыргын, эч сана тартпай эле жакшынакай үйүңө кайтып кете бер деп кайра Халиме энебизди кайра жоошутуп коет. Алла разы болсун, менден жана менин урумдан сага ыраазычылык деп ыраазычылыгын берип, берчисин берип узатып жиберет. Аны айтат, мен жана жолдошум экөөбүз бурдагыдан дагы бул баладан айрылганыбызга, ажырашканыбызга кайырган абалда үйүбүзгө кайтып кеттик дейт. Анан ошентип Халиме энебиз картаят, пайгамбар алейхиссалам чоңоет, бүтүндөй ааламга кабары жетет, инсанияттын мугалими болуп чыга келет, адамзаттын пайгамбары болуп чыга келет. Анан кийин бул Саад урусу мусулманчылыкты кабыл кылганда, Халиме энебиз дагы мусулманчылыкты кабыл кылып, пайгамбарыбызга келет. Пайгамбарыбыз аны көргөндө, бул Мекке фатых болгондо болот, Пайгамбар аны көргөндө элестет, Мекке фатых болду, ушундай чоң бир окуя болуп турса, пайгамбарыбыз айтып, баягы окуясы бар го, чапанын чече калып, бир кемпирди отургуза калып, Айша энебиз таң калып, я Расулулла, Мекке фатых болуп атат, миңдеген аскерлер турат. Анан чапаныңыз чече калып, бир кемпир менен кечкече отурдуңуз, бул ким эле дегенде, ал башы ал Хадижа энебиздин досу болуп чыгат, Ал Хадижа энебиздин досу болуп чыгат. Айтор, пайгамбарыбыз бул уруу келгенде Халиме энебиз да кошо келген, өтө кубанып, сүйүнүп, бул менин энем деп пайгамбарыбыз тосуп чыгат. Чапанын чече калып, астына жайып, аны өтө урматтап, сыйлап, бир канча белектерди берип, түркүн мал берип, анан узатып жиберет. Ушунчалык пайгамбар сый көргөзгөндө бардык сахабалар Халиме энебизге суктануу менен жана урмат кылуу менен карап калышкан дейт да. Мына ушу менен кыскача эле жазылган экен. Халиме энебиз мусулман болуп өлгөн, Медина шаарында кайтыш болгон. Кабыры ошол Медина шаарында Бакый көрүстөрүндө жайгашкан. Атына заты жарашкандай Халима, жумшак, ажайып кулк мүнөздүү адам болгон. Но ошондой улуу адам пайгамбарыбызды эмизген энесинен кийинки эле энеси болгон. Пайгамбардын жакшылыгын эч качан унуткан эмес. Пайгамбар боло элек мезгилде эле пайгамбар соода кылып тың жашаган да, Хадижа энебизге үйлөнгөндөн кийин чогуу соода кылып, ачарчылык болуп, пайгамбар боло элекке чейин булар келет. Ошондо дагы Хадижа энебиз экөө 20дай кой берип, толо мал берип узатып жиберет. Анда пайгамбар боло элек мезгилде. Ошондо эле ар дайым пайгамбарыбыздын сыпаты болгон, жакшылыкты унутпай, эстеп, бага материальный кайра жооп кылганга аракет кылчу экен да. Түгүл, жанакы эмчектеш бир тууган Абдулла кийин туткунга түшүп калат. Ошол туткунга түшүп калганда дагы Абдулла айтат сахабаларга, Мухаммад пайгамбарды чакыргыла, экөөбүз эмчектеш бир тууганбыз дейт. Пайгамбарыбыз аны келип, Абдулла менен сүйлөшүп, эмчектеш бир тууган экенин билип, баягы жерден Абдуллага сый көргөзүп, аны кулдуктан чыгарат. Мына ушуну менен бүгүнкү биринчи каарманыбыздын окуясы соңуна чыкты. Кененирээк маалымат алыш үчүн дагы башка китептерден кайрылсак болот. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.